жаштар түшүнүгүн социологиялык аныктоодогу башкы критерий курак деген жогоруда айтылган оюбузду дагы бир жолу тастыктап кетсек, себеби куракты аныктоо тигил же бул коомдун тарыхый маданий контекстине жараша жүргүзүлүшү абзел. Куракты аныктоо анын чектерин аныктоону түшүндүрөт. Башкача айтканда, биз жана жогоруда айтылгандай жаштарды өзүнчө социалдык топ катары бөлүп алыш үчүн алардын курактык чектерин аныктап алышыбыз керек. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошол бул курактык чектерин фиксация кылуунун критерийлери кандай? Чектердин туруктуулугу кандай? Ошол чектердин тарыхый шарттарга байланыштуу жылышып туруусу кандай? Мына ушул маселелерди аныктап алгандан кийин биз жаштарды курактык когорта катары бөлүп алууга бизге өбөлгөлөр түзүлөт. Жаштардын курактык чегин аныктоо жаштар социологиясында эң эле орчундуу маселе болуп эсептелинет, себеби чындыгында эле ансыз жаштарды системалык талдоо мүмкүн эмес. Курактын чектерин ажыратуунун катуулугуна, башкача айтканда, ошол кандай жол менен биз ошол курактык чектерди ажыратып алабыз же болбосо белгилеп алабыз. Мына ушуга жараша эки ыкманы бөлүп карасак болот. Биринчиси бул статистикалык же демографиялык, бул курактык чектерди конкреттүү аныктоого байланыштуу ыкма. Экинчиси социалдык психологиялык ыкма. Бул ыкманын алкагында курактык чектер жылышып турат, себеби өзүбүзгө белгилүү болгондой бул жаштар бул конкреттүү жаштар жана жаштык түшүнүгү конкреттүү курактык чектер менен эле аныкталбайт. Бул жерде башка дагы социалдык процесстер орун алат. Маселен, социалдашуу процесс. Социалдашуу процессин так курактык чек араларын аныктоо мүмкүн эмес. Бул процесс тигил же бул коомдун маданий, тарыхый өзгөчөлүктөрүнө жараша орун алат. Ушул жерден глобалдык деңгээлдеги курактык чектерди аныктоо маселелерине дагы эки ооз сөз менен токтоло кетсек. Маселен, Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери тарабынан 1960-жылдары эле жаштардын курактык чектерин 15-24 жаш аралыгында аныктоо сунушталган. Бирок кийинки тарыхый процесс көрсөткөндөй бул курактык концепциянын чектелгендиги айкын болду. Бүгүн окумуштуулар арасында мындай пикир кеңири жайылууда. Мисалы, жаштыктын башталышы деп адамдын организминде жыныстык жетилүү процесс аяктаган мезгил, башкача айтканда бул 12-16 жаш. Ал эми бүткөн мезгил деп жаш адамдын өз алдынча жашоо чөйрөсүнө, башкача айтканда чоңдордун катарына кирүү моменти эсептелет. Жаштыктын заманбап чектери катары бүгүнкү күндө 13-14төн 29-30 жашка чейинки интервалдар белгиленүүдө. Ошол эле учурда ушу 20-жылдын аягында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери ушу курактык чектерди деги эле ушул адамдын жашоо циклын айрым доорулорго бөлүштүрүү боюнча өздөрүнүн мындай кызыктуу көз карашын сунуштоду. Маселен, бул Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму төмөнкүдөй классификацияны сунуш кылды. Мисалы, 25-44 жашты жаш курак деп эсептеш керек деп айтып атышат. Ал эми 44-60 жаш бул орто курак, 60-70 жаш улгайган мезгил, 75-90 жаш бул терең карылык деп, анан 90дон ашкандарды узак жашоочулар деп аныктайлы деген бир сунуштарын айтышты да. Бул көз карашта да жүйө бар деп айтсак болот. Чынында эле азыр орто эсеп менен алганда дүйнөлүк деңгээлде адамдын жашоосунун орточо узактыгы 70 жаш деп белгиленип атат. Бирок ошол эле учурда айрым алдыңкы экономикаларга ээ болгон айрым мамлекеттерде орточо курак 85-90 жашка чейин жетип атат. Ушул өңүттөн алганда жогоруда келтирилген классификация мындайча айтканда адамдын цивилизациясынын прогрессивдүү максаттарга умтулушун чагылдырган бир көз караш деп айтсак болот. Кыргызстанда бул жаштардын курактык чектери ошондой эле Кыргызстанда эле эмес, башка дээрлик ушул жаштар саясаты деген атайын жаштарга багытталган ушул саясат тармагына ээ болгон мамлекеттер жаштардын курактык чектерин эреже катары мыйзам чегинде аныктап жүрүшөт. Кыргызстанда дагы бул маселе 2000-жылдан бери мындайча айтканда жолго коюлган. 2000-жылы Кыргызстан ушу постсоветтик мамлекеттердин ичинен алгачкылардан болуп, ушу жаштар саясаты жөнүндө расмий мыйзамды кабыл алып, ошол мыйзамдын чегинде жаштар түшүнүгү, ошондой эле жаштыктын курактык чектери так аныкталган. Бул азыркы учурда 14 жаштан 28 жашка чейин деп белгиленип жүрөт. Демек,
биз жогоруда айткандай жаштарды аныктоодо интегративдик ыкма бул жаштар түшүнүгүн аныктоодо жаштардын объективдүү жана субъективдүү касиеттерин бирдиктүү кароого мындай өбөлгө түзөт экен. Демек ушу жогоруда айтылгандардын негизинде биз ушул жаштар социологиясын алкагында ушу жаштар түшүнүгүнө төмөнкүдөй жалпылангандай жалпылагыч аныктама берсек болот. Жаштар бул курактык мүнөздөрү, социалдык психологиялык сапаттары, коомдогу статусу боюнча өзгөчөлөнүп турган социалдык демографиялык топ. Ошондой эле жаштыктын жашоо циклы турмуштун бир баскычы катары биологиялык жактан универсалдуу десек болот. Бирок анын курактык чектерин жана ага байланыштуу социалдык психологиялык өзгөчөлүктөр бир конкреттүү коомдун түзүлүшүнөн, маданиятынан, социалдашуу мыйзамдарынан көз каранды десек болот. Жаштар коомдун өнүгүү деңгээлинен жана мүнөзүнөн көз каранды болгон конкреттүү тарыхый түшүнүк деп айтсак болот. Себеби биротто эле жана баардык мезгилдер үчүн, баардык коомдор үчүн бирдей аныкталган, баардыгы тарабынан кабыл алынган жаштар түшүнүгү дүйнөдө жок жана болбойт деп айтсак да туура болот. Себеби жаштыктын курактык чектерин аныктоо жаштар социологиясы үчүн принципиалдуу маселе болуп саналат. Муну биз төмөнкүдөй жүйөлөр менен түшүндүрсөк болот. Ушул жаштардын курактык чектерин так аныктап алуу ал социология эмпирикалык изилдөө үчүн калктын бир конкреттүү бир тобун бөлүп кароого мүмкүндүк берет. Ошондой эле изилденип жаткан ушул социалдык топту илимий анализдөө гана эле эмес, аларга багытталган жаштар саясатынын да конкреттүү иш-чараларын иштеп чыгууга шарт түзөт. Бул курактык топтун социалдашуусунун, баалуулуктар тутумунун өзгөчөлүктөрүн изилдөө кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Демек, жалпысынан ар түрдүү окумуштуулардын ушул жаштык курагынын чектерин аныктоодогу позицияларын анализдеп көрүп, төмөнкү чек 14-20, жогоркусу 25-35 чейин созулары жөнүндө бүтүм чыгарууга болот. Ал эми жаштык курагынын интервалы 14-35 жашка чейинки мезгилди камтыйт деп айтсак, буга толук негиз бар. Бүгүн жаштар социологиясында талаш маселе бул жаштар түшүнүгүнүн жогорку чек араларын аныктоо. Себеби жаштардын төмөнкү чеги универсалдуу биологиялык процесске байланыштуу экенин баамдадык. Бул жыныстык жетилүү мезгили. Ал эми жыныстык жетилүү мезгили негизинен баардык эле коомдордо бирдей калыпта, бирдей мүнөздө ишке ашат экен. Андыктан жаштардын төмөнкү чек арасын аныктап алуу иши оңоюраак экен. Себеби ал туруктуу бир биологиялык процесске байласак болот экен. Ал эми ошол эле учурда жаштардын жогорку курактык чегин аныктоо маселеси азыр социологияда талаштар жаратып, бүгүнкү күнгө чейин дискуссиялуу маселе болуп келатат. Анткени бул жаштардын курактык чегинин жогорку планкасы бул көбүн эсе тарыхый процесстерге, тигил же бул коомдун маданий өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болот экен. Эгерде биз окумуштуулардын бир катар көз караштарын жалпылап туруп, ошол жаштардын курактык чегинин жогорку планкасын аныктоо боюнча алардын көз караштарын мындай топтоп, мындай интегративдик мүнөздө критерийлерди сунуштала турган болсок, анда алар төмөнкүдөй. Биринчиден, бул экономикалык көз карандылык. Башкача айтканда, инсан өзүнүн жашоосуна керектүү каражаттарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү. Экинчи, бул жеке өз алдынчалык, социалдык суверендүүлүк деп койсок болот. Башкача айтканда, инсан өзүнүн жашоосунун баардык тарабына тиешелүү болгон чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгү. Үчүнчүдөн, ушул инсан өзүнүн жашоосуна керектүү болгон өзүнүн каражаттарын өзү тескөө мүмкүнчүлүгү. Төртүнчүдөн, өз үй бүлөсүн куруу, башкача айтканда өз үй бүлөсүнө ээ болуу, ата энесинен көз карандысыз. Ошондой эле ошо өз үй бүлөсүн башкаруу, камсыздоо боюнча жоопкерчиликти моюнга алуу. Ошондой эле бешинчиден, биз кесипке ээ болуунун дагы критерий катары сунуштасак болот. Мынакей ушул жогоруда белгиленген критерийлерди бир аз ушу Кыргызстандын шартына байланыштуу дагы карап өтсөк, мынакей биздин көпчүлүк жаштарыбыз эгерде улуттук статистикалык
комитеттин изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарына таяна турган болсок, анда алар ушу 23-24 жаштарында негизинен үй бүлө курат экен. Ал эми кыздарыбыз орто эсеп менен 23 жашында алгачкы баласын төрөйт экен. Башкача айтканда, бул критерий биздин жаштар тарабынан ушул 23-24 жаштар аралыгында ишке ашырылат экен. Бирок ошол эле убакта экономикалык өз алынчалыкка жетүү ушул чектердин аралыгында ишке ашпай тургандыгын баса белгилеп кетсек болот. Экономикалык өз алынчалыкка жетүү негизинен 30 жаштан кийин, 35, айрым учурларда 40 жашка чейин дагы созулушу мүмкүн. Муну биздин социологиялык байкоолор дагы далилдеп атат. Андыктан бул жогоруда аталган критерийлер дагы мындай практикалык мүнөздө колдонуп, ушул критерийди колдонуп, жаштардын курактык чектерин аныктоо маселеси дагы бул бир катар талаштарды жаратат десек, буга негиз бар да. Эми ушул жаштар социологиясында ушу жаштыктын чектерин субъективдүү баалоо ыкмалары дагы иштелип чыккан. Ошондой эле жаштардын өзүн аныктоосу төмөнкү багыттар боюнча ишке ашат десек болот. Бул жаштардын өзү тең туштар тууралуу пикири, жаштарга улуу муунун берген баасы, ошондой эле пикир жөнүндө пикир деп коебуз. Бул жерде жаштар аларга чоңдор кандай мамиледе экендигин божомолдошот. Жаштык бул курак ошондой эле социалдык статуста болуп эсептелет. Андыктан жаштардын курактык чегин аныктоо жаштар социологиясы үчүн анализдин башталышы гана. Жаштарды изилдөө үчүн бирдиктүү системалуу көз караш талап кылынат. Жаштыктын чектери социалдашуу процессин чагылдырат. Ал эми ал бир канча этаптардан турат десек болот. Ошонун негизинде курактык стратификация дагы келип чыгат. Жаштарды ичинен мындай курактык топторго бөлүүнүн бир канча ыкмалары бөлүнүп чыккан. Башкача айтканда, жаштардын курактык стратификациясынын бир катар түрлөрү келип чыккан. Алардын негизгиси катары төмөнкүнү айтсак болот. Мисалы 14-15 жаш бул өспүрүм курак, 16-25 жаш жаштык чагы, анын ичинде 16-17 эрте, 18-20 орто, ал эми 21-25 бул жетилген жаштык чак деп белгилесек болот. Ал эми 26-30 жаш бул бойго жеткен убакыт. Мынакей ушул сыяктуу дагы бир катар башка стратификациялык көз караштарды келтирсек болот. Бирок биз жогоруда айткан стратификациялык ыкма бул негизинен жалпылагыч мүнөзгө, ошондой эле ушул азыркы учурда заманбап мезгилде ушул жаштардын ички курактык стратификациясы мында толук чагылдырып турат десек болот. Ошентип, урматтуу угарман, биз жогоруда караган жаштар, ошондой эле жаштык түшүнүгү, анын ичинде ушул жаштык түшүнүгүнүн тагыраак айтканда жаштардын социал демографиялык топ катары алардын курактык чектерин аныктоо, бул ушул жаштар социологиясынын анализдин башталышы гана экен. Мындан аркы лекцияларын алкаганда биз ушул жаштардын ички табиятын ачып көрсөткөн дагы башка бир катар социологиялык түшүнүктөргө, социологиялык теорияларга токтолобуз. Мына бүгүнкү сөзүбүздү ушун менен жыйынтыктасак.